Мен Калыкова Назира 2017-жылы ушул бала бакчага лицензия алгам. 2018-жылдан тартып биз иштеп иш жүзүнө ашканбыз. Биздин документтер боюнча бардыгы өз ордунда. Текшерүүлөр келгенде дайыма биз талаптарга жооп берип, талаптарга ылайыктуу деген жакшы эмелерди алып келгенбиз, жыйынтыктарды. Анан биз 2 жылдан бери могу Прогрупп компаниясы бул жака өзүнүн курулуш ишин баштагандан тартып жүрсөңүздөр, мен сиздерге көрсөтүп берейин. Бул биздин забор болчу. Забор Прогрупп компаниясы биздин заборго өтө жакын 50 сантиметр аралыгында эле аралык калтырып казган себептен бул забор туруштук бере албай кулап түштү 29 март түнү. Эгерде бул окуя күндүз боло турган болгондо, бул жерде балдар аянтчасы, балдар күндүзү чыгып ушул жерде ойношот. Забор бери карап кулай турган болгондо, анда балдардын үстүнө түшмөк. Кудай өзү бизди ушунчалык сактады. Анан мен бул жердин жетекчиси болгон себептен кол астында тарбияланып аткан ар бир тарбиялануучуга жана тарбиячыларыма керт башым менен жооп берем. Ошондой эле бул компаниянын айынан менин ашканам да жабыркап калды. Ичин көрсөңүздөр. Бул жакта газ плита, электроплита, 2 чоң холодильник, анан кухонный гарнитур турчу. Кухонный гарнитурдун ичинде полностью продукта питания бар болчу. Биз бул 28 март күнү эле толук продукталарды сатып келип балдарга ошол балдар жей турган тамактарды камсыздап алып келген болчу. Эгерде бул окуя күндүз боло турган болгондо, анда булардын баары биздин ашпозчубуздун башына түшмөк. Эгерде тамак жасалып аткан болгондо, анда газ плитабыз атылып кетип өрт чыгышы мүмкүн эле. Эгерде өрт чыкса, бул аралыкты карасаңыз, өрт өчүрүүчү машина кире алмак эмес да. Анан мен сиздерге кайрылганымдын себеби, сиздердин телекомпания аркылуу ушул компанияга бир чарасыны тиешелүү органдар көрүп беришсе, анан мага окшогон жөнөкөй ишкерлер ушундай чоң компаниялардын айынан аябай жабыркагандары көп. Себеби карасаңыздар, могу жакта газ плита кулады, электроплита, могу холодильниктерибиз, могу кухонный гарнитур, ошолордун баары. Андан сырткары биз кухняда колдонулуучу эмеректер, посудалар бүт баары сынып салкаланып калды да. Могу аралык өтө жакын болгон себептен биздин тосмобуз ушул жака кулап түштү. Айта кетсеңиз, негизи бул компания качан курулуп баштаган ой? Анан биз бул компания 2 жылдан бери курулуп атат ушул жерде. 2 жылдан бери биз арыз жазып, тиешелүү органдардын баарына арыз жаздык. Мен бир эле кайрылбаган президентибиз калды. Ушул сиздердин телеканалыңыздар аркылуу суранып кетер элем. Садыр Нуркожоевич, бизге окшогон карапайым элди да бир көңүл буруп койсоңуздар. Себеби мондай чоң компаниялар каалагандай өз жумуштарын аткарышы керек экен. Бул компаниянын үйдү курууга эч кандай бир документи жок экен. Эч кандай документи жок, мыйзамсыз куруп баштаган себептен административный уголовное делода буларга иш козгошуптур. Булар болсо 26 000 сом айып пул төлөп беришиптир. Чындыгында буларды административный уголовное дело деп козгош керек эле. Анан канча жыл болду курулуп атканына? 2 жыл. Ошол карантинден чыккандан бери аябай иштерин жүргүзүп келатышат. Мына сиздер бүгүн көрүп тургандай эле, булар бүгүн деле жумуштун токтоткан жок, кадимкидей иштеп атышат. Булар тескерисинен мени текшерип атышат. Гостехинспекциядан текшеришти, налоговойдон, Минобразованиядан биздин бүт бардык документтериңер барбы деп ошол буларды эмес, мени текшерип атышат да бүгүнкү күндөгүчө.
Негизи эми кандай аракеттерди көрөсүз мындан кийин? Балдардын коопсуздугу кандай болуп атат? Мына могул жерде ойношот экен. Могул жерден кандайдыр бир темир тезектер түшүп калуу коркунучу жокпу? Балдар ойноп атканда кандай карап атасыздар? Сөзсүз түрдө бул жерден балдардын үстүнө Азыр Назира айым, мына сиз айткандай эле бул жерде чоң бийик имарат курулуп аткан экен. Бүгүнкү күндө да курулуш иштери жүрүп атыптыр. Анан бул жердеги тосмо да кулап түшкөн аябай кооптуу экен. Бул жерге кичинекей бала эмес, кичине чоң киши деле баскандан коркот. Бул жакта балдар ойнойт экен. Балдардын коопсуздугунан эч кандай корккон жоксуздарбы? Мындай чара көрүп атасыздарбы? Башка жака ойнотуу маселеси же буларга кайрылып? Бул маселе өтө орчундуу маселе болуп атат бүгүнкү күнү. Себеби биз бул строй компания өзү негизи курулуп баштаганда эле чоң заборлор менен тосуп, анан 6 метр, хотя бы 6 метр аралык калтырып, анан куруш керек эле чындыгындачы. Булар өзү мыйзамсыз курганына аз келгенсип, биздин дагы акыбызга кирип, биздин да эмелерибизди бузуп атат да, закон ченемдүүлүктөрдүчү. Эгерде чынында бул жерде балдарга кирпич же бирдеме түшүп кете турган болсо, бул бала өмүр бойга майып болуп калат. Же башына түшө турган болсо, же колуна түшө турган болсо, бул деген баланын өмүрү, баланын ден соолугуна зыяндоо келтирет да. Ошон үчүн мен мына сиздердин телекомпания аркылуу кайрылып атканын себеби да бир себеби ушул. Менин үнүмдү эл уксун деп айтып атам да. Биз бүгүнкү күндө мыйзамсыз моундай компаниялар аябай көбөйүп кетип, бизге окшогон жөнөкөй карапайым элдер аябай көп жабырканып атат. Мен балдарга бүгүнкү күнү аябай көңүлсүздөнүп, биздин балдар азыр ата энеси мен баланы эч жака таштаганга мүмкүнчүлүгүм жок деген ата энелер келип атышат, калган ата энелер келбей эле. Мына садиктин жанында балдар ойногон аянтчанын түбүнө эле жаңы имарат түшүп атыптыр. Ортосу аралык сакталган эмес. Бул жердеги тосмосу дагы бала бакчанын тосмосу ары көздөп калып түшүптүр. Бала бакчанын тамак жасаган ашканасына дагы бир жак капталы кулап түшүп калган. Бала бакчанын ашканасы бул жакта курулуш иштери жүрүп атат. Ортодогу тосмо ашкананын бир жак капталы кулап түшкөн. Мына бетондору жатат. Бул жактагы керектүү буюмдар, муздаткычтар, газ, плиткалар баары кулап түшкөн экен. Да жакшы, тилекке каршы. Ошол күнү убактыга жараша балдар үйлөрүндө уктуп аткан. Мушу Тимирязева 98 жашоочусунун аты Муразалиева Сайра.
35 yıl boldu жашаганыбызга. Endi tinch ele жашайбыз. Коңшу колоңдор менен баары. Endi бул жакта стройка жүрүп жаткан экен. Мен endi булардын бүт endi шаар жерде бар өзүнүн эмесиге кылып аткан. Мен булардын менен жакшы мемлекет кылганым жок. Негизи стройка мындан бул жагы бизге карайт. Endi жаңамгырдын кеседе же ас койгондогун кесеп этип билбейм, ушинтип биздин эме бүт оңнап түштү. Улай бүт бар жок бүттү. Ошондон кийин буларды билбейм, карап мемлекеттин өзүм чыккан жок, балама сүйлөптүр. Эмне деп сүйлөштү, эмне кылды, мемлекеттин кабарым жок. Эми ушинтип отурабыз энди. Мен Сарыбаев Кубатбек, пенсионер болом. Бул үйдө жашаганыма 10 жылдан өттү. Бул үй 46-жылы салынган үй, барачного типа. Мо забордун артында автошколдун территориясы болчу. Автошкол бул Дасавка караган болчу. Дасав сатып жиберди. Дасав бул илгери Совет армиясына жардам бергенге солдаттар даярдоочу, танкисттер даярдоочу. Ошон үчүн өкмөт буларга жер берген, техника берген. Союз руху бузулгандан кийин булар ошонун баары өздөрүнө менчик кылып алып, калаганча сатып, буну Кыргызстан боюнча текшериш керек да, инвентаризация кылыш керек. Бизде жер таппай атат, балдарга, жетимдерге, инвалидтерге, пенсионерлерге. Бөөрдө болсо ошондой территорияны автошколдор Дасав көп территорияны сатып жиберген да, чөнтөккө, сол чөнтөккө барды кеткен. Булар болсо мына менин рухсатсыз бу стена, общий стена болчу. Талкалап туруп үйдү баарын да тасаңыз болот. Көрөмүз. Баардыгын жумалап салды. Bu yakta stенаны көрдүңүз, крышаны баарын жумалап, баарын талкалап салды. Үйдүн баарын жарым бузуп салды. Негизи заң боюнча барашнер типти бузганда менин рухсатымсыз экинчи тарап алда буза албайт экен, мен да буза албайт экем. Негизи булар болсо менин рухсатымсыз өздөрү бузуп, эмнеге бузуп атасыңар десем, биз сатып алганбыз, өзүбүз беребиз, каалаганча кылабыз деди. Общий стена. Булар өз жагын талкалап салды да, менин рухсатымсыз. Азыр мен ошо талкалаганда мен үйүм ичинде бүт трещина кетти. Себеби булар биринчиден талкалабаш керек болчу, экинчиден талкалаган күнү стройканы 6 метр үйдөн нары салыш керек болчу. Булар 6 эмес 6 сантиметрде калбай, түбүнө чейин куюп көрүп турасыңар. Түбүнө чейин стенага чейин куюп салды. Анан мунун астын койгондо азыр үй осадка берип атат, трещина кетип атат. Мен билбейм, кай күнү бул үй кулап түшөт. Мун байым жайым болгондо мо забор муну кулап түштү. Кече трактор менен келип туруп bu yakka toprak düşürüyoruz hep, benim zaborumuzda saldı. Kalaganımızı kılavuz, bizge emne yok deyip, akçamız köp. Sizler emne kılavasınlar bizge. Zakon, biz 2 yıldan beri bularga üstüne arız yazatağız. Milisiyaga, hakimiyatga, Гостехинспекция, республиканский прокуратура жасагал городского жиберди. Городской прокуратурада Юсупов Дамир деген жигит прокурор общий надзор айтат. Байке мен баардыгы ушинтип салат. Эмнеге булар документ салып десе, мен баардыгы ушинтип салат. Билесиздерби, ошондой ушинтип салат. Анан мен айтма, сен бул позиция эмненики эмес, сен прокурорсуң, сен законду карашың керек. Кандай бул баардыгына болот десем. Анан айттым, андай сиз андай туура эмес чечим кабыл алсаңыз, бул незаконный тототпосоңуз, буларга шара колдонбосоңуз, мен ген прокурорго обращаться этем десем, хоть оңго барсаң да бар деди. Оңго бар дейт. Маган прокурор алды. Ген прокурор маган эмне эмес дейт. Не указ дейт. Мен өз билгенимди кылам дейт. Анан айттым, анан мо садик жанымда тоже бузулуп атат. Родительдер келип атат. Азыр уктай албай, балдар плачакан үстүнө таш түшсө өлүп калат деп митингге чыгабыз балдар деп айттым мен. Сен туура түшүнүп кет. Азыр референдум болоюн деп атат. Референдум астында бул митингдер керек жок. Элдер вынужден айла жок. Законный силер мера кылбасаңар, биз анда митингге чыгабыз десем, 7-үйгө барып туруп деп, садырдын кабинетине барып туруп ошол жерге дейт, митинг кылгыла дейт. Значит, бул эмне? Бул президенттин политикасына каршы чыккан жигит, бул акчага эле көзүнө акчага болуп, президентке да буга киши эмес экен, генеральный прокурор да киши эмес экен, оңго бар дейт. 7 этажга барып
Садырдын кабинетине жана барып митинг кылгыла дейт. Площадь эмес ошол жака баргыла 7 этажга дейт. Ал хорошо анда мен сөз жок сизге дедим да кетип калдым.